туруктуулук маанилүү сындабагыла. Тизе бүгүп жашаганча тик туруп өлгөн жакшы дейт мисалычы. Анан өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн Кимдер алар? бийликке да жетишти, төңкөрүш жолу менен да кетишти мисалычы. Улам төңкөрүш кылып ойногонду токтотуш керек да эми. Ошол жердешчилик, башка маселелерди уруучулук, трайбализмди колдонуп жазылбаган келишим эреже болуш керек. Биз мындай эреже менен ойнобойбуз депчи. Сиз Кыргызстандын сот системасына ишенесизби? Көчөгө чыгып эле мисалы адамдар милицияга ишенеби? Мисалы баардыгы мыйзам алдында абсолютту бирдей эмес. Түштүк Кореяда болгон окуя, Балким биз үчүн бул табигый процесстер. Мисалычы адилеттүүлүк, тең укуктуулук, мыйзамдуулук, ошондон ишкерлик өнүгүп атат, салык төлөнүп атат. Кыргыз Республикасынын атуулуу деген иденттүүлүк бизде баалуулук катары, бирок мамлекет эмнеге жөнгө салыш керек, кийлиш керек? Ошол көмөктөшүү үчүн. Бул жакшыбы же жаманбы? Тандоо, кадрларды топтоо, жеткен жетпегени менен бааланбайт, жигит кандай жолдо баратканы менен бааланат. Абдан жакшы. Ержан мырза, биздин подкастка кош келдиңиз. Макулдук бергениңиз үчүн абдан ыраазымын. Бүгүнкү биздин подкастыбыз өтө кызыктуу өтөт деген ойдомун. Биздин көрүүчүлөргө сизди биринчи тааныштырып кетейин. Кыскача айта турган болсок, Ержан мырза укукчу, биз билген активист жана эң башкысы саясий жанакы Кыргызстандагы процесстерге дагы активдүү катышып, өзүнүн талапкерлигин парламенттик шайлоого койгон Кыргызстандан атуулуу десем жаңылышпаймын. Кош келдиңиз дагы бир жолу биздин подкастка. Чакыруу үчүн рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жогоруда мен белгилегендей, сиз саясий процесстерге активдүү катышып келесиз. Ошол катышуу аракетиңиз качан башталган? Кайсыл учурдан баштап сиз саясатка аралашып келесиз? Эми саясатка кызыгуу мектепте окуп жүргөндө жогорку класстарда алгач башталган. Мына азыр биз ушундай подкасттар көп болуп атат. Абдан жакшы. Эркин подкасттар чыгып атат. Ал маалда бардык көрсөтүүлөр теле берүүдө гана болчу. Ал маалда мисалы Пирамида телеканалында Наше время деген бир көрсөтүү болчу. Александр Кулинский деген алып баруучусу болчу. Ошол эң негизги мындай оппозициялык бир саясий көрсөтүү болчу да. Ошол жерде белгилүү саясатчылар, депутаттар келип катышып турушчу. Ошону көп киши көрчү, менин оюмча. Ошол кийинки жаштар балким билбей калды, бирок 35тен жогорулар, 40 жаштан жогорулар баары билет. Ошону көрүп, саясатчылардын пикирлерин угуп, ошондо кызыгуу башталган. Анан парламенттик жыйындардын трансляциясын көрүп турчу. Анан 11-класстарда мисалы парламенттик же президенттик шайлоодо талапкерлер мектепке келчү. Анан мектепке келгенде биз да алар менен жолугуп, суроо берип, ошондо мындай жаш болсок дагы ошол маалда мындай кызыгуу башталган. Мындай ошол түшүнүү башталган, ошол саясий процесстердин бизге кандай тиешеси бар экендиги, маанилүү экендигин түшүнүү ошондо башталып, андан кийин ошол кесип тандоодо дагы ошол укукчу болууну мен мындай эң бир универсалдуу, пайдалуу кесип катары тандадым. Укук факультетин бүтүрүп, андан кийин мамлекеттик кызматта иштедим. Мамлекеттик кызматта иштегенде мындай бир чети түздөн түз, бир чети кыйыр түрдө ошол саясат аралашасың, кайсыл бир чечимдерди кабыл алууда катышасың. Мисалы, мен парламенттин аппаратында иштегем, акыйкатчы омбудсмен аппаратында иштедим. Андан кийин ошол мамлекеттик кызматта иштегенди токтоткондон кийин ошол активист катары, адис катары пикирин бөлүшүп, социалдык медиада постторду жазып, пикир бөлүшүп, түрдүү проекттерди иш алып барып, анан кийин парламенттик шайлоодо Улут биримдиги саясий партиясы менен парламенттик шайлоого катыштык. Мына ушундай тажрыйба, ушундай. Ушул саясатка катышууңуздун себеби эмнеде? Мисалы, көпчүлүк адам катыша бербейт да. Көпчүлүк адам мунун маанилүүлүгүн да түшүнө бербейт. Кызыкпайт да, мындайча айткандачы. Анан ошо сиздин кызыгууңузду арттырган нерсе. Негизи эле бул саясатта жүрүү өзү дагы аябай оор бир багыт го. Ошол эле учурда эмне түрткү берет сизгечи?
ушул саясатка аралашып жүргөнгө? Менин оюмча эми ар бир адамда жаранда ошол билим алып жаткан учурда ошол келечектеги кесибине, жөндөмдөрүнө, каалоолоруна байланыштуу ошол калыптанат. Мисалы айрымдар устатчылык кесипти тандайт, айрымдар соодагерлик кесипти тандайт, айрымдар башка илимий кесиптерди тандашат. Анан ошол кесип тандоо маселеси жаралган учурда ошол билим алып жатканда ошол мындай мамлекеттик башкарууга катышууну баягы эңсеген жаштардын бири болгон окшойм. Ошондой бир каалоо тилектер болгон. Мындай жалпы кызыкчылык, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бир жалпыга пайда келтирип, ошентип келечекте иштесек деген кыялдарыбыз болгон көп эле жаштардын. Мисалы эми ар бир адам саясатчы болуп кетиши мажбур эмес, бирок кайсыл бир деңгээлде ар бир жаран соодагер болобу, уста болобу, педагог болобу, илимпоз болобу, маданият тармагынын кызматкери болобу, ал саясаттан кандайдыр бир деңгээлде кабардар болушу керек. Эч кызыкпаса албетте анын өз эрки, өз бактысы, бирок кандайдыр бир деңгээлде баягы шайлоого катышуу, шайлоо катышуу деген баягы добуш берүү, шайлоодо добуш берүү үчүн ошол талапкерлердин же партиялардын программаларына баа бериш керек. Кандайдыр бир критерийлер менен аларды тандай билиш керек да. Демек ошондой бир базалык бир маалымдуулугу болуш керек ар бир жаранда. Башка адамдарда мисалы бул багытты мисалы атайын тандап билим алган жарандарда кээ бирлердин анчалык деле чоң максаттары балким жок, бирок баягы алган билимине жараша, аткарган кызматына жараша түздөн түз же кыйыр түрдө ошол мамлекеттик башкарууга мындай байланышы бар адистер, кесипкөй адамдар көп. Мисалы мамлекеттик органдардын аппараттарында иштешет. Күчтүү укукчулар бар, адистер бар. Бирок аларды эч ким тааныбайт, мисалычы. Алар ошол чечимдерди иштеп чыгарышат. Алар көп мындай жүк аларга артылган, бирок алар түздөн түз катышат, бирок алар мындай бир саясий мындай публикага иш алып барышпайт. Анан меники мындай активизм катары мындай публикага алып барган ишибиз эми ошол социалдык медиада ар бир жаран катары эле. Анан бул багытты ошол өзүмдүн жөндөмдөрүмө, кызыкчылыктарыма жараша жанагы көпчүлүктүн кызыкчылыгында иш алып барууну ошол кыялдангандан, эңсегенден келип чыккан болуш керек. Себеби мисалы кээ бир кесиптер мындай адам бир кесипте көп иштегенде ошол кесип адамдын характерин, адамдын жөндөмдөрүн, ички дүйнөсүнө да таасир берет да, калыптандырат. Анан кээ бир кесиптер мисалы адамда өзүмчүлдүктү күчөтүшү мүмкүн. Кээ бир кесиптер жеке кызыкчылыкты күчөтүшү мүмкүн. Мисалы жеке кирешени өстүрүүнү гана мындай ошого түрткү бериши мүмкүн. Кээ бир кесиптер мындай адамдар дайыма баягы көпчүлүктүн маселесин чечүү жолдорун издеп, мисалы аралашып жүрүп, аларда ушундай ой жүгүртүү калыптанып калышы мүмкүн. Ошол менде дагы ошол укукчу билим, бул деген укук деген эмне, бул деген коомдук жашоону жөнгө салуучу тартиптер. Ошол тартипти окудук, мисалы ошол эрежелерди окудук. Андан кийин ошол адам укугун коргоо боюнча иш алып бардык. Андан кийин ошол укуктарды жазган, чыгарган, мыйзамдарды жазган бийлик бутагында иш алып бардык, мисалы аппаратында. Ошондуктан баягы көпчүлүктүн иши менен байланыштуу болуп ушундай калыптанды. Абдан жакшы. Азыр сиз адам укугу боюнча айтып кетпедиңизби? Биздин мисалы теле көрүүчүлөр, мисалы дейбизби, подкастты азыркы учурда көрүп жаткан адамдарга түшүндүрүү айтуу иретинде да, мисалы көпчүлүгү дагы бул нерсеге көп маани бере беришпейт да. Адам укугунун сакталышы эмне себептен өтө маанилүү коом үчүнчү? Эмне себептен адам укугу дегенде кичинекей баладан баштап жогорку кызматты ээлеген адамга чейин ошол
укугу эмне себептен мындайча сакталышы керек? Ал деген түрмөдө отурса дагы, мисалы да, ал деген жогорку кызматта отурса дагы эмне себептен ар бир адамдын укугу сакталышы керек мамлекетте? Эми адам укугу бул түшүнүгү бул адамзаттын тарыхындагы мындай бир цивилизациялык чоң биргелешкен иштелип чыккан улуттар, диндер, маданияттар ортосунда биргелешип иштеп чыккан орток баалуулук болуп эсептелинет. Булар мисалы адамдардын укуктары ошо төрөлгөндөн аларга таандык, адам баласы болгон үчүн, адамзатка таандык болгондугу үчүн адамдын ошол кадыр баркы, ар намысы, абийири бар болгону үчүн ар бир адам ошо төрөлгөндөн кээ бир базалык укуктарга төрөлгөндөн автоматтык түрдө ээ болуш керек деп экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 10 миллиондогон адамдар кырылып жок болгондон кийин ошондон кийин адамзат ошондой чечимге келген. Анан аны мисалы аны бир батыш же чыгыш эмес, мисалы Американын, СССРдин, айрым араб өлкөлөрүнүн, түрдүү өлкөлөрдүн өкүлдөрү, адистер катышып ошол жалпы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны 48-жылы кабыл алышкан. Ал жерде бардык диндерге, бардык маданияттарга, бардык этностордун салттарына туура келген орток баалуулуктар жазылган. Бул деген келишим болгон да, мындайча айтканда. Адамзат ошол келишимге келген, келгиле муногул нерселерди сактайлы, жапайы болуп кетпейли, ушул чек араны сактайлы деп, мисалы адамды өлтүргөн болбойт, адам билим алганга укуктуу, сөз эркиндигине укуктуу, адам дин тутканга эркин, каалаган адам дин тутсун, тутпаганы тутпасын, өз эркиндиги. Ушундай сыяктуу бир катар укуктардын тизмесин кабыл алып, декларацияны кабыл алышкан. Анан адам укуктары биз мына эгемендик жылдары адам укуктарын жакшы түшүнүп түшүнбөй келатып, биз өз жон терибиз менен сезип, үйрөнүп, түшүнүп келатабыз да. Мисалы азыр мына көрүүчүлөрдөн менин оюмча ар бир ойлонсо бир да киши калбады окшойт. Анын жеке өзү же жакындары, туугандары же тааныштары же достору баягы укугу жабыркап, адилетсиздикти сезип, мисалы кандайдыр бир жаман абалга калган окуя ар бирибиздин өзүбүздө болбосо айланабызда бар. Анан ошондой бирөөнү мектепке албай коет, бирөөнү сабап коюшат, милиция кызматкерлери мисалы. Бирөөнү адилетсиз сот чечип чыгарат, бирөөнү басмырлашат, мисалы туткан динине, курагына, жынысына, пикирине, баалуулугуна жараша. Анан ар бир адам ошол сезет, анан башынан өткөрүп, анан көрсө ушул, анан аны коргонуш үчүн мыйзамдарга кайрылат. Анан мыйзамдарда адам ушундай экен, көрсө мен ушуну укугум бар экен дейт. Мисалы ошентип түрдүү топтор, мисалы кээ бир топтор баягы укукка маани бербей жашап жүргөн адам бир күнү баары бир анын башына келгенде анан маани берип калат экен да. Анан ошондо адамдар ошентип бизде тажрыйба ушундай болуп атат да. Жон териси менен сезип же жакындарынын ошондой бир абалынан көрүп, анан көрсө анан башка өлкөлөрдө мындай экен, мыйзам боюнча мындай болуш керек экен көрсө, кой тигилер туура айтып атыптыр, укук коргоочулар же юристтер туура айтып аткан экен, мындай болуш керек экен деп туруп, ошентип бизде ушинтип калыптанып келатат. Бул деген эмнеге маанилүү экенин мисалы айта берсең баардыгы теорияда. Анан бир тонна теория 1 килограмм практикага арзыбайт деген аябай жакшы сөз бар да. Анан тилекке каршы бул бир чети биз баягы теориядан эле сабак алсак жакшы болот эле, бирөөнүн катасынан сабак алсак жакшы болот эле. Бирок баары бир ошол теория практикага арзыбайт экен. Ошондуктан тажрыйба менен мына ошол суроого жооп бериш үчүн ошол айтканым, ар бир көрүүчүнүн ушундай бир окуясы бар, көйгөйү бар, айланасында болобу, өзүнө тиешелүү болобу. Мына ошол маселе адам укугу качан анан бул сезим менен да байланыштуу, жан дүйнө менен байланыштуу. Себеби адамдын абийири, ар намысы басмырланган учур болот, укугу чектелгенде.
Анан адам укугу чектелгенде адам өзүн кемсинтилген сезип, анан ал радикалдашып баштайт. Себеби ал өч алгысы келет, ал укугу үчүн күрөшкүсү келет. Эгер аны институттар, мыйзам коргобосо, анда ал өз колу менен ошол адилеттүүлүктү орнотууга чечкиндүү болот. Бирок бул деген анда жалпы эреже иштебей, адам өзү, ар ким өзүнүн адилеттүүлүгүн өз колу менен орното турган болсо, анда зомбулук болот, анда тартип болбойт. Мына ошон үчүн Ошол институттар ошол адам укугун коргоо боюнча эффективдүү иш алып барыш керек. Ушул адам укугу түшүнүгү биз эгемендүүлүк алгандан баштап келе баштадыбы Кыргызстанга? Муну мен эмнеге сурап жатам? Анткени менин өзүм жеке баамдоом боюнча Советтер Союзунда адам укугу деген түшүнүк жок белеби дейм да. Анан бир четинен жанакы теориянын дагы өтө маанилүүлүгүн да бул жакта сезип жатам да. Мисалы, ал кандай маанилүүлүк болушу мүмкүн? Бала бакчадан баштап, мектеп курагынан баштап, ошол биздин жаштарга укугу бар экендигин түшүндүрүп, ал кандай укук экендигин түшүндүрүп, аны кантип коргош керек экендигин түшүндүрсөк, биз кийинчерээк, кандай десем, жанакындай адам укугу чектелген, басмырланган окуяларга азыраак дуушар болобузбу деймин да. Кандай дейт? Ооба, теория албетте болуш керек. Анан баягы мыйзамдын тамгасы бар, анан мыйзамдын руху бар. Ошол мыйзамдын руху бул деген ошол баалуулуктарды камтыйт. Бул биринчи кезекте бул адилеттүүлүк. Мыйзамдын руху же эреженин руху, ар бир эреже адилеттүүлүктү орнотуш үчүн иштейт. Анан ошол эреженин руху баалуулуктарды камтыйт жана ошону баалуулуктарды биз албетте коомго, кийинки муундарга сиңиришибиз керек. Эң биринчи алардын жан дүйнөсүнө ошол баалуулуктар бар болсо, мисалы эч кимди басмырлабаш керек. Адамдын түсүнө карап, чачына карап, өңүнө карап, боюна карап, мисалы сүйлөгөн үнүнө карап, же башка бир кийген кийимине карап, социалдык статусуна карап, же башка бир өзгөчөлүктөрүнө карап, мисалы адамды басмырлабаш керек деген баалуулук, мисалы кичинекей балдарда калыптанса жакшы. Кичинекей балдар бири-бирин басмырлабай, сыйлап, ошол эме кылса, ошол мындай жакшы коом өсүп чыгат да. Үйрөтүш керек. Бирок баягы түшүнүк практика менен келет экен. Эми биздей сыяктуу мына адам укуктарын эми баягы эгемендик жылдары сүйлөп баштап, эл аралык документтерди кабыл алып, мыйзамдарга киргизип, конституцияга киргизип, мына эми баштаган өлкөдө бул түшүнүк практика менен жакшыраак сиңирет. Мисалы мектепте окуп жүргөн кыздын жоолугун чечүүнү, жоолугун башынан жулуп тартып алган мугалим, мисалы, же кийбе, же мектепке келбе, жоолук кийсең мектепке келбе, медресеге кет деп басмырлаган мугалимдер адам укугун бузат, мисалы. Мугалим бул мамлекеттин өкүлү. Бул деген мамлекет катары, бул мамлекеттин кепилдиги менен, мисалы, бул мамлекеттик институт, билим берүү мекемелери, ооруканалар, университеттер, мектептер, булар бардыгы баягы вертикалдуу мамилелер деп коет. Жарандар жана мамлекет вертикалдуу мамилелер. Мамлекет мисалы ошол институттардын бири адамдын укугун басмырласа, мисалы мектеп жоолугун чеч десе, ошол адамдын жан дүйнөсү жабыркайт, адилетсиздикти сезет. Анан ошондо эгер башка институттар, мисалы мектептин администрациясы же укук коргоо органдары реакция кылып, ошол мисалы окуучунун укугун калыбына келтирип, мындан ары мындай кайталанбашын баягы камсыздап берсе, анан мугалимдер дагы мындай чаралардан баш тартышса, сыйлап башташса, мисалы, ошону көрсө, бул деген менин укугум бар экен. Мени коргой турган бул кайра эле мамлекет. Мисалы мамлекеттин бир институту бузуп, башка институту менин укугумду коргосо, значит, ошентип мамлекетке кайра ишеним артат да, мисалы. Агер эч бир институт коргобой койсо, анда мамлекетке ишеним тайыздайт, жоголот. Анан конфронтация ошол жарандык коом менен, атуу менен мамлекеттин ортосунда душмандашуу, касташуу, алысташуу ошондо тереңдейт. Анан мамлекетке кереги жок. Мамлекетке мындай жарандар кереги жок да, зыян алып келе турган.
мамлекетке мыйзамды сактаган адамдар керек, жарандар. Анан ошентип мамлекет өзүнө кандай десем көйгөй жараткан жарандарды өзү жаратып алышы мүмкүн ушинтип, адам укугун кемсинтип. Анан ошондуктан ошо практикада дайыма ар бир мамлекет адам укугун бузат. Бардык мамлекеттерде, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде адам укугу бузулат. Бирок бул деген бузулса, бузула берсин дегенди билдирбеш керек. Албетте, бузулган учурда айырмасы кандай? Кээ бир мамлекетте бир институт бузат адам укугун, башка институт калыбына келтирет, жоопко тартат. Бизде мисалы бардык институттар эгер эффективдүүлүк көрсөтпөй койсо, натыйжага чыгарбаса, анда ошол адам укугу бузулган адам бул ошол мамлекетке каршы радикалдашат. Мамлекетке эмне өзүнө каршы радикалдашкан жарандар пайда алып келмек беле, зыян алып келет. Ошондуктан теория менен дагы баалуулук ошол менен сиңириш керек. Мисалы сөзсүз түрдө мисалы бала бакчада же башталгыч класстарда ушундай декларация, ушундай документ, ушундай статья десең түшүнбөйт мисалычы. Аны кыйнабайлы. Мисалы биз ар түрдүүбүз, биз бири бирибизди сыйлашыбыз керек мисалы депчи. Бирөөнүн эмес, бирөөгө тиешелүү нерселерди тийбеш керек, бирөөнүкүн албаш керек деп. Кадимки эле биздин салттуу тарбияда деле, ошол адам укугу бар. Кемсинтпе, улууну урматта, мисалы кичүүнү ызатта, окуучулар мугалимди урматтайт, мугалим окуучуларды ызаттайт, бири-бирин ошо чек араны сакташат. Ошентип баалуулуктар менен адам укугу калыптаныш керек да. Мисалы кээ бир адамдар бир да декларацияны билбеши мүмкүн, мыйзамдын тамгасын билбеши мүмкүн, бирок мыйзамдын духу менен жашайт, руху менен жашайт да. Мисалы ал жан дүйнөсүндө бардыгын сыйлайт, бир улутту бир жаман деп ойлобойт, өзүнүн улутун дүйнөдө ааламды дүңгүрөткөн улут деп башкаларды басмырлабайт, жынысына карап же күчүлөрдү же өзүнүн мүлкү, акча каражаты азыраак болгондорду кемсинтпейт. Мисалы себеби ошол рух ичинде баалуулуктар бар да мисалы. Мына ошо баалуулуктарды сиңириш керек. Анан тамгаларды айта берсек, брошюра чыгарып, жөн эле декларация дей берсек, ал андай иш-чаралар көп болгон, анын жыйынтыгы чыккан жок. Эффективдүү болгон жок десек болот. Ошондуктан баягы айкалыштырып салттуу баалуулуктарды, мисалы кыргыз улутунун салттарын, эл аралык адам укуктарын, баалуулуктарын, диний баалуулуктарды бардыгын аралаштырып, ошол кадимки эле адамды сыйлаш керек, улууларга орун бошотуп бериш керек. Бирок орун бошотпосо улуулар кичилөрдү урбаш керек, кемсинтпеш керек. Ушундай сыяктуу баалуулуктарды сиңирсек, мына ошол адам укук өзү ички мазмуну ушул. Кабыгы бул деген ошол тамгасы. Абдан жакшы. Сиз саясатта адам укугу жаатында ишиңизди жүргүзүп келе жатасыз. Саясатта Кыргызстандагы саясатчылардын укугу кандай корголуп, кандай абалда десек болот азыркы учурда? Эми саясатчылардын көбү ошол адам укуктарын приоритеттүү баалуулук катары аныктап келишкен эмес. Себеби ошондой эми тарых жол ошондой болгон экен. Мисалы союз учурунда ошол ата энелерибизден угуп келебиз. Мисалы университетте протест кылып, мисалы макул эмеспиз деп, ушундай мектептерде деле ушундай окуялар болуп келген экен, коомдук транспорттарда деле. Анан бирок ошо адамдын ичинде бар да. Мисалы союз учурунда, мисалы менин атам окуп жатканда, ошол лектор, Москвадагы лектор бир улутту, Орто Азиялык бир улутту басмырлаптыр да. Баягы силер жөндөмүңөр жок дегендей кылыпчы. Анан биздин улут эмес. Бирок менин атам чыдабай айтыптыр, бул улуттан ушундай Адамдар көрүнүктүү адамдар чыккан. Бул улут деген ушундай нерселерди жараткан. Сиз кантип буларды басмырлайсыз депчи. Мисалы ушул сезим, мисалы ички сезим, ошол баалуулук да, ошол рух болуш керек да.
Анан кийин ошол 90-жылдары 2000-жылдары саясатчыларда бизде бара ошо саясат бир ресурс бөлүштүрүү, анан материалдык ресурс бөлүштүрүүгө өтүп, анан бир чети мамлекеттик башкаруу бул материалдык ресурстарды четте калтыруу мүмкүн эмес. Мамлекет бул экономика. Экономика жок, мамлекет жок. Анан ошентип материалдык ресурстар менен барып отуруп адамдар мындай баалуулуктарды, руханий баалуулуктарды приоритет катары аныктабай калышкан. Анан ошентип саясатчылар көп бири-бирин бийликти алмаштырып келип, бири-биринин каталарын кайталап, мыйзам бузуп, адилеттүүлүктү сактабай, адам укугун басмырлап бузуп, анан бумеранг менен кайра эле бири-бирине алмашып жашап келатат. Сындап аткандары өз убагында дал ошондой кылышкан. Сын угуп жаткандар болсо мурун булар сын айтып жаткандай эле басмырланышкан убагындачы. Ошо бири-бирин алмаштырып эле келатышат. Эми саясатчы болуу, эгер мындай адам мыйзамды билсе, жакшы билсе, өз укуктарын билсе, ал саясатчынын абалы кооптуураак албетте. Себеби кээ бир саясатчылар өздөрүнөн да кемчилик кетип атат да. Бирок эки тарапта тең аша чабып кеткен учур бар. Анан ошондо баягы жанагы адам укуктары бул саясаттын чек арасы болуп саналат. Анан ошол чек араны бузганда адам укугу, саясат адам укугунун чек арасынан чыгып кеткенде, камакка алып, мисалы кыйноого алып, ушундай болгондо анан ошондо туруктуулук, саясий туруктуулук бузулуп баштайт. Кыргызстан бул саясий туруктуулуктун бузулушунун тарыхы мындай эле болдук да. Бизде улам төңкөрүштөр болуп, дал ошол себептен баардыгы келип чыгып атат. Ошондуктан азыркы учурда мисалы мамлекет же бийлик кийинки жылдары мына азыркы учурдан баштап приоритеттүү түрдө адам укугун ошол мыйзам чегинде, бар болгон мыйзамдын чегинде, бар болгон келишимдердин чегинде сактоону приоритет катары кабыл алыш керек. Эми бизде саясатка бара турган болсоң, укук деген нерсени толугу менен унутуп коюш керекпи деген ойго келет экенсиң да. Кыргызстан реалдуулугун эске алгандачы, сиз айткандай президенттердин баарын ала турган болсок, мисалы көпчүлүгү камалып чыккан, саясатчылардын баары эле камалып чыккан. Эл арасында да ушундай бир ой калыптанып калыптыр. Эгерде сен президент болом десең, же болсо саясатчы болом десең, анда камалууга даяр болуш керексиң дегенчи. Менден сизге суроо да, эмне маанилүү? Эркиндикпи же туруктуулукпу? Экөө тең маанилүү. Эркиндик албетте бул мындай да, бул суроого жооп бериш үчүн кандай контекстте карап жатабыз. Мисалы, эркин мамлекетке ээ болуу албетте биз үчүн мисалы баягы буга чейин биздин элибиз башынан өткөргөн, мисалы башка мамлекеттин, чоң мамлекеттин курамында союздук республика катары мисалы болгонго караганда эркин мамлекет болуп, эркин желегиң желбиреп турса, албетте бул жакшы, мындай эркиндик жакшы. Анан мындай эркиндиктин албетте өйдө ылдый сыноолору бар, күнгөй тескейи бар. Бирок мына бүгүн биз көрүп жаткандай, мына 90-жылдары эгемендикти алган мамлекеттер, мисалы суусу жок, свет, электр энергиясы жок, нан жок болуп калган коомдор Казакстан, Кыргызстан аябай оор абалдарды башынан өткөрүштү. Бүгүн соп-сонун эле бутуна туруп, шаарлары өнүгүп, мисалы жакшы эле бутуна турган мамлекет болуп таанылып келатышат. Мисалы союз учурунда Азербайжан кандай эле, азыр кандай Азербайжандын мисалы потенциалы. Мисалы Кавказда эң бай мамлекет мисалы азыр. СССР учурунда эң бай республика болгон эмес мисалы. Демек эркиндиктин сыноосу бар. Баягы жаңы курулган үй бүлө бөлүнүп, баягы өзүнүн түтүнүн чыгарып, бала чакалуу болуп, бутуна туруп келатканда кыйналат. Бирок ошол эркиндик, ошол сыноодон өтүү абдан маанилүү. Себеби бутуна турганда бул үй бүлөдө курамында башка адамдардын жашоосу жаралат.
башка кичүү үй бүлөлөр кийин уланат. Ошо эркиндик мындай карап келсең, адамдын контекстинде, мамлекеттин контекстинде албетте баалуураак. Бирок кээ бир жагдайлар бар. Мисалы адам укуктарын мисалында түшүндүрөйүн да. Мисалы адам укуктарынын баардыгы абсолюттуу эмес. Адам укуктарын чектелиши мүмкүн. Мисалы абсолюттуу эки укук бар. Бул деген кыйноодон эркиндик жана кулчулуктан эркиндик. Бул деген сөз дүйнөдө эч ким согуш болобу, пандемия болобу, эмне болбосо дагы эч бир шартта кул болбош керек жана кыйноого кабылбаш керек деген сөз. Бул деген эл аралык укукта абсолюттуу өзгөргүс. Эч ким конституциясына же мыйзамына кыйнай алабыз же кулчулукту мындай бар деп антип кабыл ала албайт. Бул абсолюттуу укук. Калган укуктар анын ичинде бардык укуктар, анын ичинде митинг, чогулуш өткөрүү эркиндиги, сөз эркиндиги, дин тутуу эркиндиги жана башка укуктар чектелиши мүмкүн. Бирок чектелиши бул деген мындай адам укугун чектөө мындай адилетсиздей сезилет да. Эмнеге чектелиш керек деп? Чектелиш керек ошол бул учурда туруктуулук биринчи орунга чыгат. Мисалы биздин конституцияда бардык эл аралык документтерде да жазылган баягы коомдук тартип, адамдардын саламаттыгы, башка адамдардын укуктары жана эркиндиктери максатында адам укуктары чектелиши мүмкүн. Бул деген туруктуулукту орнотушу. Мисалы, эгер кайсыл бир топ бир коомдук жайда адамдарды уруп сабап же кандайдыр бир зомбулук кыла турган болсо, же бир кооптуу жагдай жаралган болсо, атайын мисалы күч тартип сактоо органдары, мисалы алар ал жерде адамдарды эвакуациялайт, туура? Алардын эркиндигин чектейт, киргизбейт, мисалы башкаларды киргизбейт, башка адамдарды ичиндегилерди эвакуациялайт. Андан кийин чара колдонуп баштайт ошол зомбулук кылгандарга карата. Алардын укугун чектейт, алардын колун кайрыйт, аларга карата курал колдонот. Себеби алар коомдук тартипти бузуп атат, башкалардын саламаттыгына кооптуу жагдай жаратып атышат, мисалычы. Мына ушундай учурда көрдүңбү? Алардын эркиндиги же туруктуулукпу деген суроодо мындай жагдайда туруктуулук маанилүү. Качан, то есть туруктуулук кайсыл учурда маанилүү? Туруктуулук качан коомдук тартип, адамдардын саламаттыгы жана башка адамдардын укуктары жана эркиндигин үчүн кооптуу жагдай жаралган учурда туруктуулук биринчи орунга чыгат дагы, анан адамдардын эркиндиги чектелет. Мына бул илимий түшүнүк да, бул деген эл аралык укуктагы илимий түшүнүк. Мына ушул учурда туруктуулук маанилүү. Мисалы, сен экөөбүзгө бирөө кол сала турган болсо, дароо эле ошол кол салган адамдын эркиндиги чектелет. Себеби биздин укугубуз корголуш керек да. Мына ушул учурда туруктуулук маанилүү калат. Бирок ошол эле жагдайда биздин эркиндигибиз, биздин коопсуздугубуз маанилүү болот. Философиялык мааниде мисалы мындай караганда баягы эркиндик мисалы туруктуу ток болсок жакшыбы же эркин оюбузду билдирип ушундай коомдо жашасак жакшыбы дегенде, эми эркиндик бул адамдын табиятында бар. Буга жогоруда мен айткандай баягы эреженин тамгасында эмес, рухунда, адамдын дагы ички дүйнөсүндө бар баалуулук, эркиндик маанилүү. Бирок эркиндик чектелиши мүмкүн экенин биз дайыма билишибиз керек. Эркиндик чектелиши мүмкүн. Бул деген көпчүлүктүн кызыкчылыгында анан адилеттүү өлчөмдөш чектелиш керек да. Мисалы, адам укугу чектелгенде сөзсүз түрдө мисалы кимдир бирөө суу чачып, мисалы коомдук тартипти бузуп атса, аны келип мылтык менен атып өлтүргөн болбойт, туурабы? Аны келип мисалы жөн эле колун кайрып, анан түшүндүрүү, сүйлөшүү иштери жүргүзүш керек. Өлчөмдөш чара колдонуш керек да, мисалычы. Же болбосо эвакуациялап, анан бир жумага жаап салган болбойт да коомдук жайды, мисалычы. Жок, ал кооптуу жагдай жоюлдубу, бүттү. Кайра адамдарга эркиндик бериш керек. Ушундай сыяктуу да. Мисалы, кээ бир спецификалык жагдайларда
укук эркиндиктер чектелет. Анан алар адилеттүү өлчөмдөш чектелсе, анда бул жакшы. Мындай кеңири философиялык мааниде эркиндик маанилүү, бирок ар нерсенин балансы керек да. Эркиндик деп мисалы үй бүлөдө деле, мына мисалы үй бүлө кичинекей мамлекет, үй бүлөдө балдарыңдын эркиндиги маанилүүбү? Кааласа ойносун, каалаган таттууларын жесин, мисалычы. Анан бир саясатчы келип, мисалы балдарга айтса, мен силерге күн сайын таттуу берем депчи, мисалы. Анан балдарга жагат, мисалы. Бирок бул баягы сөз балдарга кийин ишке ашса балдарга зыян алып келет. Бирок балдар аны түшүнбөйт. Анан балдарга кандайдыр бир эреже керек. Балдар окуусун таштабаш керек. Ар бир үй бүлөдө бир эреже бар. Сабагын окуш керек, убагында жатыш керек уктап. Туурабы? Зыяндуу нерселерди көп ичпеш керек, таттууларды азыраак ичиш керек деген сыяктуу чектөөлөр кирип атпайбы? Адам өзүн чектебесе, каалаганын жей берсе, каалаганын сүйлөй берсе, мисалы, бул маанисинде мисалы эркиндиктин чеги болуш керек. Мында делечи. Баягы себеби адам каалаганын жасай берсе, ал өзүнө зыян алып келип, өзү ошондон жапа чегип, акыры өмүрү да тез аяктап калат. Ошондуктан эркиндик адилеттүү жана өлчөмдөш чеги менен эркиндик баалуу, бирок көптөгөн баалуулуктардын балансы маанилүү да. Бизде ушул эки баалуулуктун үстүндө көп бурмалоолор болуп кетеби дейм да, өзгөчө саясаттачы. Мисалы, туруктуулук бизге маанилүү деген дагы кээ бир саясатчылардан сөз чыгат. Туруктуулук маанилүү, сындабагыла. Туруктуулук маанилүү, митингге чыкпагыла. Туруктуулук маанилүү, шайлоо болбосун деген сымалчы. Ушул нерсе өзү туурабы? Бул жерде ортолукту табыш керек. Кээ бир учурда эми биздин эмебизге да ушул эгемен тарыхыбызга дагы караганда, айрым учурда туруктуулукка чакыруу же туруктуулукту биринчи орунга коюу туура болот. Айрым учурда балким жок, мисалычы. Анан таптакыр эле туруктуулукту бир жаман баалуулук катары көрүп албаш керек да. Эми туруктуулук деле керек. Өзү мындай философиялык алганда Кыргызстан Евразиянын так ортосунда жайгашкан. Кыргызстанда жыл мезгилдеринин 4-өсү тең бар. Мына быйыл так убагында келип атат. Күз, кыш 1-декабрда суук түшүп, анан кыш, жаз, жай бардык жыл мезгилдери бар. Бул деген сөз, анан Кыргызстанда мисалы байкасаңар, мына башка өлкөлөргө барганда, ал жерде мисалы тамак аш деген бул адамга абдан таасир берген, жашообузга абдан чоң ресурс. Мисалычы. Анан ошо тамак аш жаатында карасаң, Бишкекте, Кыргызстанда түрдүү маданияттардын тамак аштары бар. Биз күнүгө ар кандай тамак аш жейбиз. Орустун тамак ашын жейбиз, түрктүкүн жейбиз, Корей, Япон, башка Кытай мисалы, ар кандай тамак аштар жейбиз. Буну эмнеге айтып атам? Кыргызстанда жашаган адам бул мындай ортолукту карманган адам болуш керек да. Себеби бизде табият дагы, жыл мезгилдери дагы, жеген тамагыбыз дагы, анан бардыгыбыз бир нече тилде сүйлөйбүз. Менимче сен экөөбүз 4 тилде сүйлөйбүз. Анан биз ушундай ортолукту карманган бир коомдун өкүлү болушубуз керек да. Биз аша чаппаш керек. Мисалы, жалаң жай мезгили болгон өлкөлөрдө адамдардын терисинин өңүндө, башка бир нерсе кийген кийиминде, башка нерселерде бир чекке кетип калган бар, туура, бир чекте болот. Мисалы, күн көрбөгөн элдер, аларга күнгө чыгуу зыяндуу болот. Себеби териси сезимтал болот. Бизде болсо, биз мындай, бизде көп, биздин маданиятыбыз, табиятыбыз менен маданият ушундай ар тараптуу нерселерди камтыйт экен. Биз ортолук, биз кыялыбызда дагы, эмоцияларыбызда дагы
ошо ортолукту, комплекстүүлүктү сакташыбыз керек экен да. Биз мисалы кайсыл бир коомдордой аша чаап эмоционалдуу же бир кайсыл коомдордой өтө мисалы мындай үнсүз боло албайбыз. Биз ортолукту карманган адам болушубуз керек да. Анан туруктуулук кээ бир учурда мисалы бул мындай жагдайга да маани беришибиз керек да. Кээ бир саясатчылар булар өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин келечегин өрттөп салганга даяр. Анан алар дагы спекуляция кылат бул темада. Эркиндик керек дейт мисалы. Тизе бүгүп жашаганча тик туруп өлгөн жакшы дейт мисалычы. Анан өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн ушундай саясатчыларыбыз көп мисалы. Алар баардыгын коомдун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын өрттөп салганга даяр да. Кимдер алар? Эми конкреттүү аттарын айтпай эле коеюн, бирок мисалы ушундай тарых көрсөттү да. Мисалы ошондой саясатчылар бийликке да жетишти, төңкөрүш жолу менен да кетишти, мисалычы. Анан жеке кызыкчылыгын биринчи орунга коет, бирок коомду да мындай коомдун пикирин спекуляция кылып, мындай манипуляция кылып, ошентип ушул темада ойноп келишет да. Бирок мамлекетте бийликти түшүнөбүз. Бийлик дагы мисалы жеке кызыкчылыгында, бийлик ресурсун сактап калуу кызыкчылыгында ошол туруктуулукка басым кылып ал деле бар. Эми бул бир четте алар үчүн бул табигый көрүнүш. Табигый көрүнүш. Анан башка жагдай да бар. Биз кээде Кыргызстандын чек арасынан да сыртка чыгып, мындай картадан жогору карап карашыбыз керек. Кыргыз Республикасы деген мамлекет сакталыш керек. Бул мамлекеттин чек арасы болуш керек, бийлиги болуш керек, өзүнүн мыйзамдары болуш керек. Эми биз жанагынтип башка кошуналар өнүгүп атат. Кошуналардын саны бизден ашып өттү. Биз деле мындай аларда деле көйгөйлөр бар. Аларда деле мамлекет, бийлик аша чапкан кейстер, учурлар бар. Бирок аларда да туруктуулуктун бир оң жагы да бар экен да. Анан ошол мезгилде мисалы терс жагы да бар. Бизде да оң жагы бар, терс жагы бар. Эми улам төңкөрүш кылып ойногонду токтотуш керек да. Эми улам биз легитимдүү мындай маданияттуу биз мындай эң биринчи үлгүлөрдү биз көрсөттүк. Ошол төңкөрүштөрдүн күнөөкөрү десек кимдер? Бийлик күнөөкөрүбү же болсо төңкөрүш жасоого аракет кылган күчтөр күнөөкөрүбү? Төңкөрүшкө эки тараптын күнөөсү бар. Биринчиден бул мамлекеттик бийлик, буга чейин болгон төңкөрүштөрдүн баардыгы үчөөсүндө тең мамлекеттик бийлик менен жарандык коом ортосундагы ажырым күчөп, адам укуктары одоно бузулуп, анан мамлекеттик ресурстарга бир гана чектелген бир топ пайдаланып, ашыкча байып, кутуруп, мына ушундай ажырым пайда болгондон кийин коом мамлекеттик бийликке каршы жарылган. Ошол мамлекеттик бийликтин күнөөсү бул бир. Бирок ошол эле учурда коомдо мисалы кээде протесттик маанай бар, мисалы күчөп турат. Бирок ал жарылганга мындай бышып жетиле элек болот. Бирок ошону детонатор болуп кээде атайлап мисалы адилеттүүлүк орносун деп эмес, кээ бир саясатчылар жердешчиликти колдонуп, бизде ошол жердешчилик абдан чоң бир көйгөй жана чоң таасир эткен бир көрүнүш. Ошол жердешчилик, башка маселелерди, уруучулук, трайбализмди колдонуп, мисалы элди баягы тукуруп, мисалы көтөрүп, манипуляциялап, анан ошентип көтөрүлүшкө чыгарган учурлар деле бар. Ошол компонент дагы бар да. Бул эл өзүнөн өзү эле баягы туруп келип көтөрүлдү деген себеби мисалы кээде мамлекет өлкөдө андан жаман жагдайлар түзүлгөн, бирок эч ким көтөрүлүшкө чыккан эмес. Анан Мисалы кайсы жагдай? Жок, мисалы азыр болуп өткөн төңкөрүштөрдүн себебин айтып жаткан учурда көп адамдар айтат, мисалы мынча тыйын кошулган тигил президент учурунда,
же мындай болгон депчи. Эми анда кийинки учурда андай чечимдерди алай эле болду го. Тыйындар кошулду, башкасы болду мисалычы. Бирок эч кандай көтөрүлүш болгон жок. Себеби ошол маалда мисалы мамлекет бир чети себеп берет, мамлекеттик бийлик себеп берет. Анан ошол кээ бир саясий күчтөр алар өздөрүнүн жеке саясий максатын көздөп, алар ошол өздөрүнүн тарапташтарын анан жердешчиликти колдонуп ушундай бир төңкөрүшкө өздөрүнүн баягы өздөрү таасир эткен, эмнеге жердешчиликти айтып атам? Өздөрүнүн таасири бар бир коомду, бир жамаатты көтөрүшкө чыгарышат. Бирок саясатчылар мисалы эгер өзүбүздү жаш саясатчы деп эсептесек, биз дагы мындай жолго барбайбыз дегендей мындай бир жазылбаган келишим эреже болуш керек. Биз мындай эреже менен ойнобойбуз депчи. Биз мамлекеттин келечегин, тагдырын мисалы биз өзүбүздүн саясий бир каалоо тилектерибизге ылайыктап аларды мындай кооптуу абалга койбойбуз. Бул мындан кайтыш керек. Анан бирок албетте мындай нерселер кайталанбаш үчүн мамлекеттик бийлик дагы мындай көбүрөөк жарандык коом менен диалог куруп, ачык иш алып барып, каталарын моюнга алып, артыкчылыктарын деле көрсөтүп, мисалы ушинтип иш алып барыш керек. Жарандык коом дагы ошол жарандык коомдун саясий жана укуктук маданияты эгер өсө турган болсо, өсүп, алар да мындай туура баамдай билиш керек да. Абдан жакшы. Азыр укук жөнүндө сөз болуп атпайбы? Укуктун эң башкы гаранты катары сот системасын билебиз. Сиз Кыргызстандын сот системасына ишенесизби? Таптакыр эле мисалы ишенбейм деп койгон туура эмес болот. Же ишенем десем, анда таптакыр калп айткан болобуз. Кандай болуп калат ошондо? Эми салыштырмалуу. Мисалы милицияга мен деле социалдык медиада мисалы тартип сактоо органдарына, ички иштер органдарына мисалы коомдун ишеними төмөн экендигин жазган учурлар бар. Көчөгө чыгып эле мисалы адамдар милицияга ишенеби, мисалы же сотко ишенеби деп сураса эле ошол суроонун жообун табышат да. Бирок мен билем жакшы кызматкерлер бар. Мына азыр мисалы Борбор калаада көбүнчө жол кайгылуу кызматкерлери арасында жаңы кадрлар алынган экен 1-2-3 жыл мурун. Жаш кадрлар, аябай мындай жакшы иштеген, сылык сүйлөгөн, мыйзамдуулук сактаган кадрлар бар. Мисалы мен ошолорго ишенгим келет, мисалычы. Ишенем аларга. Кээ бир принципиалдуу сотторду көрүп калдым, мисалы. Принципиалдуу абдан мындай мисалы прокурорлор дагы соттун башка катышуучулары 1 мүнөт кечикпей соттон мындай тартынып коркуп турган ушундай бир процесс алып барган сотторду деле көрдүк. Тилекке каршы алар деле кийин кызматтан алынып калышты. Бирок ошондой соттор бар окшойт дейм да. Анан бар сөзсүз түрдө. Анан таптакыр эле ишенбейм деген болбойт. Бирок ишенич аз, албетте. Мисалы ишенич аз. Бул деген мисалы кээ бир саясий эмес, мындай жеңил иштерде калыс чечим кабыл алган кызматтык адамдар бар, мисалычы. Анан баягынтип кичине саясий өңүтү бар, же кайсыл бир тараптын кызыкчылыгы бар болгон иштерде мисалы калыс чечим кабыл албай калган кейстер толтура, мисалы. Ошондуктан бул салыштырмалуу. Бирок жалпысынан алганда ишенич төмөн. То есть эгер кыскача жооп берсем, ишенич төмөн. Кыргызстанда баардыгы мыйзам алдында бирдей дегенге ишенесизби? Жок, Кыргызстанда дагы, анан дүйнөнүн баардыгы мамлекеттеринде дагы баардыгы мыйзам алдында абсолютту бирдей эмес. Себеби дүйнөнүн баардык мамлекеттеринде ошон үчүн парламенттери күн сайын ошол мыйзам чыгарып иштейт, толуктайт, жакшыртат, кемчиликтер улам жаңы турмуш өзгөрүүлөр менен чыгып баштайт, жаңы кемчиликтер чыгып баштайт.
адам укугу баардык коомдордо бузулат. Бирок кайсыл бир мамлекеттер адам укугун коргоо механизмин жакшы иштеп чыгышкан, кайсы мамлекеттер жок. Кыргызстанда баардык мыйзам алдында бирдей же бирдей эмес деп баягынтип кесе айтуу туура эмес менин оюмча. Кыргызстанда адамдардын мыйзам алдында тең укуктуулугу төмөн десек болот. Мисалы сот жана укук коргоо органдарына ишеним төмөн деген сыяктуу эле мыйзам алдында тең укуктуулук төмөн деңгээлде. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдү ала турган болсок, ошол жакта мыйзам алдында баардыгы бирдей экендигин биз байкап отурабыз да. Эң жөнөкөй мисал жакында эле Түштүк Кореяда болгон окуя, мына президентке импичмент жарыялап, ал жакта жанакындай мыйзамдын принциптери иштеп, мындайча айтканда механизмдеричи мыйзам алдында бирдей экендигин айгинелеп турат да. Ошол эле АКШда болгон окуя, мисалы экс президент Трампка карата козголгон иш, анын жүрүшү жана ошол эле учурда анын кайра президент болуп шайланып келиши, эми мунун баардыгы ушул окуялар ал өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө мыйзам алдында сиз айткандай салыштырмалуу баардыгы бирдей экендигин көрсөтүп турат да. Кыргызстанда абал кичине буга окшобойбу деймин да. Ошол айтылгандай эле өнүккөн өлкөлөрдө, өнүгүүдө алдыга кеткен өлкөлөрдө алардын тажрыйбасы да мол, алардын убактысы да көп болгон. Аларда бул механизм жакшыраак иштелип чыккан. Улам ката кылып, ал жерде деле бир мамлекетте жарандык согуш болгон, бир мамлекетте башка согуш болгон. Ушинтип баягы алар деле өздөрүнүн сыноолорунан өтүп, улут сыноолорунан өтүп, улут калыптанып, анан баягы бумеранг мыйзамы деле иштей берип, анан ошентип турмуш менен бирге жакшыраак калыптанып калган. Бизде деле мисалы кайсыл бир деңгээлде эгер убакыт масштабын кененирээк алып карай турган болсок, бүгүн болуп жаткан процесстер балким биз үчүн бул табигый процесстер. Мисалычы, албетте баардыгы эң сонун болсо жакшы болмок, бирок ушинтип отуруп сабак алыш керек да. Мисалы айталы, мына азыр керлер мисалы өздөрүнүн укуктарын сүйлөп калышты. Азыр мисалы дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам каралып жатып, дин туткан жарандар өздөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин баалап калышты, мисалы, туурабы? Ошо башка көйгөй келмейин, иш түшмөйүн, башка иш түшмөйүн, адам аны анча баалабай түшүнбөй кайдыгер болуп деле жүрүшү мүмкүн. Шайлоодо деле, башка иште деле кайдыгер болгон. Анан башка иш түшүп, эми коомдогу түрдүү топтор жанагы укук маселесине баа берип калышпадыбы? Ооба. Ошентип коом тарбияланып өсөт. Мисалы кайсыл бир терс көрүнүштагы адамдардын укуктук маалымдуулугун, маданиятын жогорулатат. Ошентип отуруп, менин оюмча калыптаныш керек. Албетте бул мамлекеттик бийлик өзү гана эмес, жарандык коом бийлик ресурсу болбогондон кийин алар андай адилеттүүлүктү орното албайт. Биргелешип, жарандык коом менен мамлекеттик бийлик биргелешип, ошол жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгында бул жакта прогресске багыт алыш керек. Абдан жакшы. Эми мисалы саясатчы, укукчу катары айтсаңыз, күчтүү мамлекетти курууда кайсыл укуктук принцип өтө маанилүү? Күчтүү мамлекетти курууда негизи укуктун эң негизги принциби бул адилеттүүлүк, тең укуктуулук, мыйзамдуулук. Анан башка баалуулуктар бар, мисалы өнүккөн мамлекеттерди изилдеп келгенде ошол изилдөөчүлөр айтат, ал жерде инклюзивдүү институттар дейт, мисалычы. Ошону айта кетсеңиз түшүндүрүп, мындай жөнөкөй сөз менен. Бизде Ал эмнени билдирет?
бизде деле мисалы инклюзивдүү прогресстин үлгүлөрү бар. Мисалычы башка чөйрөлөрдөчү, түрдүү чөйрөлөрдө инклюзивдүүлүк бул деген инклюзив деген бул өзүнө камтуу дегенди билдирет да, өзүнө камтыйт, көп түрдүүлүктү камтыйт. Мисалы ар бир нерсе, ар бир коомдун ар бир тобу же ар бир инсан жалпы коомго бир пайда алып келиш керек жана мамлекетке, өнүгүүгө пайда алып келиш керек. Коомдун кайсыл бир бөлүгүн биз булардын пайда жок, буларды эсепке албайбыз, андай болбош керек да. Ар бир адам өзүнүн бир салымын кошуш керек да. Анан ар бир топ дагы, мисалы түштүк аймактарда гастрономиялык мындай өнүгүү бар, мисалы тамак аштар өнүккөн деп көп айтып келебиз. Гастрономиялык туризмге потенциал күчтүү депчи. Эмнеге дегенде ал жерде этникалык кандайдыр бир көп түрдүүлүк бар. Себеби ошол тамак аштын да көп түрдүүлүгү этникалык көп түрдүүлүктөн келип чыгып атпайбы? Ар бир этнос өзүнүн улуттук тамак ашын жакшы жасап, мисалы. Анан ошондон аймакта ушундай бир жакшы репутация калыптанып атат. Ошондон ишкерлик өнүгүп атат, салык төлөнүп атат. Ошентип экономикага да салым кошулуп атпайбы? Мисалы кайсыл бир топко, мисалы ишкердүүлүктүн бир түрүнө тыюу салып койсок, мисалычы, анда экономика жабыркайт. Себеби аларда потенциал күчтүү, аларда жөндөм бар ошол иште. Мисалы бизде мындай ишкерликте деле байкасак, этникалык же жыныстык же башка бир өзгөчөлүктөрдөн улам кайсыл бир багытта басымдуу бир бөлүк иштейт да. Иштесе иштей берсин, мисалычы. Эгер кайсыл бир этнос айыл чарбада көп иштесе, иштесин. Айыл чарбага сен барып иштебейсиң, мен барып иштейм, бар иштесин. Алар пайда алып келсин, биз ошол айыл чарба продукциясын жейбиз. Ал экспортко сатылат, биздин дүкөндөрдө бар болот. Кайсыл бир топто бир жөндөмдүүлүк бар болсо, ошол жөндөмү өркүндөй берсин. Мына ушундай инклюзивдүү принциптен улам, бирок бул инклюзивдүүлүк мамлекеттик башкарууга да келиш керек да. Андан жок. Бирок мамлекеттик башкарууга келерден мурун, мисалы парламент өкүлчүлүктүү орган катары коомдун бардык топторунун өкүлдөрүн камтыш керек. Негизи табиятындачы. Бирок бизде башка дагы көйгөй бар да, мисалы бизде жарандык, атуулдук аң сезим жакшы калыптанган эмес. Кээде түрдүү топтор өз тобунун патриоту болуп калат да, мисалычы. Ушундай көрүнүштөр да тилекке каршы орун алган учур болот. Мисалы себеби топтор бири-бирин басмырлашат. Андай учурлар бар, мисалы. Бизде мындай жарандык, мисалы иденттүүлүк катары Кыргыз Республикасынын атуулу болуу, иденттүүлүк катары анча күчтүү калыптанган эмес. Мисалы биз өзүбүздү кыргызбыз, эркекпиз, юристпиз, орто курактагы адамбыз, футбол сүйүүчү, футбол көрманы, ушундай бир иденттүүлүктөрүбүздү аныкташыбыз мүмкүн. Анан Кыргыз Республикасынын атуулу деген иденттүүлүк бизде балуулук катары жалпы Кыргыз Республикасы жарандарына жакшы сиңирген эмес. Аны моюнга алышыбыз керек да. Ошол мисалы инклюзивдүүлүк сакталышы менен бирге бири-бирине мындай көз каранда бир чети ошол аң сезим сиңириш үчүн инклюзивдүүлүк керек. Ал эми инклюзивдүүлүк болуш үчүн ошол аң сезим сиңириш керек. Бири-бирин мындай эме кылып турат да, камсыздап турат. Аялдардын өкүлчүлүгү парламентте сакталсын деп, мисалы Кыргызстан квоталарды киргизди. Дүйнө жүзү колдойт, бул мындай жакшы бир тажрыйба. Ошол квоталардын дагы зыянын айтып келишүүдө дагы, мисалы татыктуулар эмес. Жанакындай эптеп мына квота, ушу квота эске жакшы келди. Квота менен ошону түшүндүрөйүн да. Аялдардын өкүлчүлүгү болсун деп парламентте квота менен аялдарды камсыз кылдык өкүлчүлүк. Бирок парламенттеги аялдар, мисалы аялдардын кызыкчылыгын же көйгөйлөрүн жакшы чагылдырышпайт, жакшы коргошпойт. Эмнеге? Себеби жанагы аң сезим, мисалы аял иденттүүлүгүнө байланышкан аң сезим жакшы калыптанган эмес. Мисалычы аялдардын көйгөйүнө болгон сезимталдык калыптанган эмес. Ошондой эле да, мисалы этностор деле. Аларды квота менен алып келип койсок болот. Бирок аларда атуулдук аң сезим
канчалык калыптанган мисалычы. Мына аялдардын мисалында биз ушуну көрдүк. Себеби парламенттеги аялдардын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Анан демек ошол бир чети аң сезим деле калыптаныш керек, өнүктүрүлүш керек. Ошол эле мезгилде өкүлчүлүк да камсыз болуш керек. Экөө биргелешип ишке ашыш керек да. Абдан жакшы. Менин кийинки суроом сиздин дин жаатында түшүнүгү бар адам катары бергим келип жатат. Азыркы учурда Жогорку Кеңеште өтө маанилүү мыйзам каралууда дин боюнча. Ага ылайык калп айтпасам бүгүн бир маалымат булагынан окудум. Айымдар коомдук жайда жүзү жабык жүрө алышпайт экен да. Бул чынбы, калппы, мүмкүн сиз айта кетесиз. Ушуга кандай көз караштасыз, ушул мыйзамга? Бул каралып жаткан мыйзам долбоору коомдо каршылаш пикирлерди курчутуп жаткан учур. Бир чети ошол мен жогоруда айткандай бир ортолукту издешибиз керек. Бир чети мамлекет ошол диний чөйрөнү жөнгө салуу муктаждыгын көрүп жатат да, бир четичи. Ошол муктаждык бышылып жеткендей да. Себеби айрым бир топтор алар жарандык жамааттыктан, жамаат болуу да, жарандык жамааттыктан баягы четтетилип, мисалы, мамлекеттик институттарда тааныбай, мисалычы, ушундай багытка кеткен болушу мүмкүн. Эми бирок бул өтө аз сандагы адамдар да, мисалы, бул чоочулап бир андай аша чаап кетиштин кереги жок. Анан жалпысынан мисалы мечиттер же башка чиркөөлөр мындай эркин салынып, мисалы медреселер салынып, толук эркиндикте баардык нерселер салынып, адамдар каалаган өлкөдө илим алып, билим алып, анан өздөрүнүн баягы диний үгүт иштерин жүргүзүп жатат да. Бул дин эркиндигине туура келет. Бирок мамлекет ошол чөйрөнү, мисалы, ошол чөйрөдө кандайдыр бир карама каршылыктар, кандайдыр бир көйгөйлөрдүн келип чыкканынан улам аны жөнгө салууга багыт алып атат да. Эми бул тажрыйба мисалы кошуна өлкөлөрдө деле бар. Анан жөнгө салууда мамлекет, мисалы, биздин спецификада мамлекет таптакыр тыштап койбош керек, же кое албайт. Таптакыр тыштап, эмне өссө ошол өссүн, каалагандай боло берсин дегендей тыштап кое албайт. Бирок мамлекет эмнеге жөнгө салыш керек, кийлиш керек? Ошол көмөктөшүү үчүн. Бул мамлекет жөнгө салыш керек десе, мамлекет баардыгын чектеп, жазалап кириш керек дегенди билдирбейт. Мамлекет көмөктөшүш үчүн, өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүш үчүн, адам укуктарын сакташ үчүн, эзилдеш үчүн, маалымдуу болуш үчүн ошол жөнгө салыш керек да. Өтө этият аракет кылыш керек. Анан бизде ошол бизде түрдүү факторлор бар окшойт деп мен ойлойм. Биринчиден, эми бул менин божомолум, бизде кошуна өлкөлөрдө мисалы тыюу салынган айрым уюмдар бар, бизде алар тыюу салынган эмес. Анан бирок кошуна өлкөлөр менен биз бир жанагы уюмдарда болгондугубуз үчүн ЕАЭС сыяктуу жана башка мисалы бир коргоо уюмунда, бир экономикалык уюмда, бир бажы уюмунда болгондугубуздан үчүн бул жакшы же жаман деген маселе эмес, бул факт да. Болгондон кийин ошол уюмдардын ичинде биздин мамлекетте салыштырмалуу либералдуу, эркин мыйзамдар болгондуктан баягы гармонизация процесси жүрүп жатат окшойт. Алардын таасири менен ошол уюмдагы башка мамлекеттер биздин мыйзамдарыбыз алардын стандартына ылайык келсин деп алар талап коюп жаткан болушу мүмкүн деген божомолум бар. Анан себеби ошол биздеги мыйзамдагы өзгөрүүлөр, мисалы, бейөкмөт уюмдары боюнча, башка маселе боюнча да ошол алардын стандарттарына жакынташып келатат да. Бирок бизде стандарт жогорураак болчу экен, моюнга алышыбыз эмес, муну билишибиз керек да. Бизде стандарт, мисалы, мыйзамдар алар жогору стандартка умтулуш керек. Мисалы, эл аралык келишимдер ошол кандайдыр бир эл аралык стандартты бекитет, анан мамлекеттер ошого умтулат. Биз болсо ошол эркинирээк стандарттан, мисалы, көбүрөөк чектелген, жөнгө салынган
стандартка багыт алып атабыз. Анан ушул жерде баягы сунушталып жаткан мыйзамда баардык эмелер каралыптыр да. Толук ылайык келтирүү. Мисалы жүзүн жапкан кийим кийсе болбойт. Диний үгүт иштерин баягы муфтият менен муфтияттан уруксат алган киши болуш керек деген сыяктуу. Анан баягы үй кыдырып динге чакыруу иштери токтотулуш керек деген сыяктуу бүт комплекс киргизилиптир бул мыйзам долбооргочу. Анын мисалы кайсыл бир бөлүктөрү балким мындай жумшагыраак кабыл алынат. Бул комплексти киргизилгени үчүн бул коом тарабынан мындай өтө сезимтал кабыл алынып атат. Өзгөчө диний катмар тарабынан өзгөчө мындай протесттүү кабыл алынып атат да. Ошондуктан менин оюмча мамлекет мында туура анализ жасап, биз өзүбүздүн стандартыбызды коргоп калганга аракет кылышыбыз керек. Кандай стандарт ал? Өзүбүздүн ошол адам укуктары боюнча стандартыбыз. Мисалы диний эркиндик боюнча стандартыбыз. Мисалы буга чейин деле Кыргызстандын ошол мисалы дин тутуу эркиндигинин стандарты ошол биз менен бирге ошол экономикалык коргоо жана бажы уюмдарында бирге эле болгон мамлекеттердин стандартына ылайык келтирүү аракети болгон да мурун деле. Бирок Кыргызстан өзүнүн жок, бизде көйгөй жок, бизде ушул бойдон кала берсин деген өзүнүн стандартын сактап калган. Биз мисалы түрдүү уюмдардын ичинде бир стандартка келтирүүгө милдеттенме алганбыз да. Мисалы ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү катары биз эл аралык пакттарды кабыл алып, мисалы диний эркиндикти аябай кеңири камсыздоо боюнча милдеттенме алганбыз. Эл аралык документтер диний эркиндикти мындай кеңири мааниде камсыздайт экендигин мына көрүүчүлөр да билип коюш керек да. Мисалы мен дайыма айтып келем, ушу жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт 94-жылы Кыргызстан бул пактка кошулган. Бул пактка кошулуу эмнени билдирет? Биз деген ошол башка мамлекеттер, тандалма мамлекеттер менен бирге, ушуну кабыл алган мамлекеттер менен бирге ушул стандартка умтулабыз деген билдирет. Ал жерде 18-берене 4-пунктта жазылган. Биринчи пунктунда мисалы 18-беренеде диний толук эркиндик камсыздалыш керек деп жазылат. Адамдар динин тутат, динине чакырат, диний ритуалдарын ишке ашырат, бул эркин болуш керек деп жазылып турат. 4-беренесинде мамлекеттер ата-энелердин балдарын өздөрүнүн диний ынанымдарына жараша тарбиялоого болгон укугун мамлекет урматташ керек деп жазып турат. Бул деген сөз, бул пактка кошулган мамлекет анын жарандарын, өздөрүнүн жарандарын, мисалы алар өздөрүнүн балдарын өздөрүнүн динине ылайык тарбияласа, ошол балдыктарды сиңирсе, мамлекет ушул укугун камсыздаш керек. Кийили кишип келип, мисалы балаңа айта албайсың, балаңа тарбия бере албайсың, же динди сүйлөй албайсың деп айта албайт мамлекетчи, мисалычы. Ушундай эреже бар. Эми карабайсыңар, андан чакан, мисалы Бириккен Улуттар уюму эмес, чаканыраак форматта бул ЕАЭС, ОДКБ мисалы. Бул форматтарда башка стандарт. Ал эл аралык стандартка жетпейт. Ал төмөн стандарт да. Мисалы кээ бир өлкөлөр бар, демократиялык өлкөлөр. Алар мындай пакттарды кабыл алган эмес. Бирок алар бул стандартка умтулбайбыз деп эмес, алардын стандарты андан жогору. Мисалы биз бул эл аралык келишимден да сонун стандарт кабыл умтулсак болот да. Пакттардын эч бирин кабыл албай, пактта жазылгандан көбүрөөк эркиндикти сонун камсыздап койсок, ошого умтулсак болот. Көзүңүз жетет ошого. Жок, бул деген теория жүзүндө мүмкүн да, баягы теория жүзүндө мүмкүн. Анда биз аларды кабыл алып кереги жок. Бизде мисалы ошол эл аралык милдеттенме бар. Андан кийин эл аралык бирок чакан. Мисалы 4-5 мамлекеттин ортосундагы келишимдер бар. Ошого ылайыкташуу процесси жүрүп атат да. Баягы эл аралык стандартка эмес, 4-5 мамлекеттин стандартына ылайыкташуу процесси жүрүп атат. Бул жакшыбы же жаманбы? Бул адам укуктары жана эркиндиктери үчүн жакшы эмес, себеби бул стандарт төмөндөп келатат. Анан Кыргызстан мисалы өзүнүн тобокелдиктерин анализдеп, эгер бизде бир аябай социалдык көйгөйлөр пайда болуп, тим эле террористтер жайылып кетип, мисалы ушундай бир зыяндуу бир көрүнүштөр көп орун алган болсо,
Анан мейли мамлекет мен жогоруда айткандай чектөөгө бара алат, эркиндикти чектей алат. Баягы жакшы максатта, жаратман максатта чектей алат да. А бизде мисалы анчалык деле ооба баягы жогоруда айткандай кээ бир топтор бар, алар мындай өзгөчөлөнүп, бөлүнүп өз жашоосу менен дегендейчи. Бирок бизде анчалык мындай чоң көйгөй болгон эмес да. Ооба бир чети мамлекет алдын алып мисалы келечекте чоң көйгөй болушу мүмкүн деп ушундай чектөөнү алдын ала кириши мүмкүн, бирок аны деле мындай ыраттуу өлчөмдөш колдонуш керек да. Мына бул мыйзам боюнча менин пикирим өлчөмдөштүк принцип сакталбай калды да. Өлчөмдөш орусча соразмерность. Мисалы көйгөйгө жараша, ооруга жараша даба, ооруга жараша дарылоо. Оору канчалык коркунучтуу болсо, көбүрөөк медициналык каражаттар колдонулат мисалы да. Оору анчалык күчтүү болбосо, анда ага жумшагыраак дары дармектер колдонуш керек да. Бизде баягы комплекстүү болуп калганы көзүнө бүт тараптарды камтып калып мыйзам долбоору бир чектен башка чекке аша чаап кеткендей болуп атат да. Негизинен мамлекет бул мыйзам долбоорун кайсыл бир моменттерин сактап, мисалы багытын сактап, бирок эркиндиктерди чектөө жагында дагы анализ кылыш керек да. Себеби жок жерден мисалы келечекте бир көйгөй болушу мүмкүн деген бир балким негизделбеген, анча жүйөсү балким алсыз болгон, негизде эмес алсыз болгон бир коркунучту алдын алабыз деп бүгүн коркунуч жаратып албашыбыз керек да. Абдан жакшы. Түшүнүктүү. Сиз шайлоого катышып жүрөсүз. Саясий процесстерде активдүүсүз. Менден сизге мындай суроо, элестетели. Бийлик колуңузда. Эң биринчи сиз кайсыл кадамдан баштамаксыз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү? Бийликке келген ар бир адам эң биринчи кадамын кадр тандоо, кадрларды топтоодон башташ керек. Себеби көп нерсе адам факторуна такалат. Өзгөчө бизде баягы өзүнүн өзү иштеп кеткидей институционалдык механизмдер жакшы калыптанбагандыктан бизде мисалы азыр президенттик башкаруу дагы ошондон келип чыгып атат. Баягы кол менен жөнгө салып адамдарга байланышкан башкаруу болуп атпайбы мисалы. Өзүнүн өзү чындап эле жерлерде көп институттар иштебейт. Анан ошондуктан бул маселе ошол кадрларга келип такалат. Ошол дүйнө жүзүнөн кыргыздардын арасынан болобу, Кыргызстандын ичиндеги кыргызстандыктардын ичинен эң мындай татыктуу кадрлардын кызматка келишин камсыздоо механизм башташ керек. Буга мисал катары мен ойлойм, мисалы буга чейин болуп өткөн төңкөрүштөр учурунда колдон чыгып кеткен бир шанс бул бийлик үчүнчү. Ошо төңкөрүш учурунда көптөгөн мамлекеттик структураларда эми жагабы жакпай легитимсиз абал түзүлгөн. Төңкөрүш бул мыйзамдуу эмес, легитимсиз абалдан пайдаланып, ошол учурда мисалы мамлекеттик кызматтарга тандоону киргизиш керек болчу. Мисалы кандайдыр бир критерийлер менен, комиссия менен, жарандык коомдун катышуусу менен ушинтип эң биринчи татыктуу адамдарды тандоо механизмин калыбына келтирип алышыбыз керек болчу да. Себеби кайра эле жанагы бир саясий топ, тууган урук, тааныш, бир тууган дегенге барып жол бербестен. Бардыгы адам факторуна байланган. Ошондуктан эң биринчи чечим кадр маселеси. Абдан жакшы. Демек сиз кадрдан баштамаксыз, туура адамдарды туура орундарга жайгаштыруу аркылуу да. Менин сизге кыска суроо, кыскараак жооп бериңиз. Ар бир саясатчынын максаты бул бийликке жетүү. Бийлик үчүн күрөшүп атпайбы? Сиз бийликке жетиш үчүн бардыгына даярсызбы? Жок, мен бийликке жетиш үчүн бардыгына даяр эмесмин. Бул жерде эки түрдүү принцип бар. Бирөөсү жанагы Макиавелли максат бардык каражаттарды актайт деген нерсе. Мен аны четке кагам. Бул биздин ата бабаларыбыздын балыктарына каршы келет. Жигит максатына
максатынын бийлик десек болот, максатынан же бийликке жеткен жетпегени менен бааланбайт, жигит кандай жолдо баратканы менен бааланат. Абдан жакшы. Кызмат сунуштаса барасызбы? Кызмат кандай кызмат сунушталганына жараша ар бир саясатчы, чыныгы саясатчы кызмат сунушталган учурда кайсыл кызмат сунушталганына жараша ал мамлекетке, элге пайда алып келе алабы? Ошого жараша ал барганга даяр болуш керек. Ар бир саясатчы барганга даяр болуш керек. Түрк биримдигиби же болсо ЕСпи? Эми албетте түрк биримдиги. Дин мыйзамыбы же светтик мыйзамбы? Бул эки түшүнүк бири-бирине каршы эмес. Светтик бул дин эркиндигин камтыйт, светтик бул дин эркиндигин камсыздайт. Ошондуктан дин эркиндиги үчүн. Саясатпы же экономикабы? Бул эки түшүнүк дагы бири-бири менен аябай чырмалышканда саясат болуш керек. Президенттик башкаруубу же парламенттик башкаруубу? Келечекте парламенттик башкаруу чечкиндүү реформалар үчүн балким президенттик башкаруунун да артыкчылыктарын моюнга алам. Чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Сиздерге да жаңы жылыңыз.